Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Буга чейин эсиңиздерде болсо кылмыштуу шаар тасмасынын 3-бөлүгүнө чейин чыгарганбыз. Анда эмесе бул жолу ошого улай 2024-жылы чыккан 4-бөлүгүн көрөлү. Андыктан көрүүгө камданып көңүлүңүздү толугу менен тасмага буруп калган болсоңуз баштай берели. Ах ты! Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндө жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ачоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Филиппин өлкөсү 2018-жыл. Түн бир убакта бети башы канжалап качып бара жаткан Чхо Сунже деген баланы көрөбүз. Анын артынан бейтааныш адамдар кубалап жанагы качып бара жаткан балага эч ким жардам бербей, бир кезде алдынан тартип сакчылар чыгып калып жанагы кубалап бара жаткандар токтоп калышат. Ошол маалда эле экинчи тараптан бейтааныш унаа келип, анын ичинен адамдар түшүп, бирөөсү түз эле келип эчтекеге карабай тартип сакчыларды бычак менен өлтүрөт. Андан соң жанагы качып келе жаткан баланы дагы өлтүрүшүп, анын колундагы флеш картаны алып кетип калышты. Биз мындан соң Түштүк Корея өлкөсүнө өтөбүз. Ал жакта Ма Сок До баш болгон тартип сакчыларынын тобу ал жердеги баңгизат саткандарды кармашып, биринчи 3 баланы кармап, алардын баңгизатты кайдан алып жаткандыгын билишип, ошол дарекке барышат. Анда каармандарыбыз билгизбей кирели деп эшикти дароо ачып кирип барса, кылмышкерлер бул нерсени алдын алышып, темир тор коюп коюшуптур. Алар дароо эле тартип сакчыларды көрүшүп, ал жердеги баңгизаттарды жок кылганга аракет кылышып, бирок Ма Сок До жанагы темир торду жок кылуунун аракетин кылып эле жолкулдата баштайт. Бул каарманыбыздын апасы кореялык болсо, атасы халк болгон байтор белгисиз, жанагы темир торду тарткылап атып эле акыры жулуп алат. Каармандарыбыз ошентип ал жердегилердин бардыгын кармашып, баңгизат жеткирүүчүлөрдү да колго түшүрүп, бул кылмыштуу топ атайын жаңы жасалган тиркеме менен баңгизат саткандыгын түшүнүп калышат. Эми алардын тапшырмасы ошол тиркемени жасаган адамды табыш керек болчу. Андыктан биринчи ийгиликтерине кубанышып, кечинде ашканага барып тамактанышып, андан соң жанагы тиркемени жасаган адам жөнүндө маалымат табышат. Көрсө, бул тиркемени буга чейин тасманын башында өлгөн Чхо Сунже жасаган экен. Бирок ал Филиппинде өлгөндөн кийин анын денесин Кореяга алып келишип, каармандарыбызга өлүккананын жумушчулары баланын өлгөндүгүнүн себебин түшүндүрүп беришет. Андан соң ал жерге Чхо Сунженин апасы келип, Ма Сок Дого кайрылып, менин балам Филиппинге жөн гана иштегени кеткен болчу. Аны эмне үчүн мындай кылып өлтүрүп коюшту? Баламын эч кимге зыяны жок эле го. Мен сизден суранамын, кылмышкерлерди сөзсүз кармаңыз деп көзүнүн жашын агызат. Биз мындан соң кылмыштуу топ жайгашкан имаратты көрөбүз. Анын ичинде кыйноого алынып иштеп жаткан программисттер олтуруп, аларга башчыларынын бири келип, Чхо Сунже эмне болгондугун көрдүңөр. Силер дагы ошондой болууну каалабасаңар иштегиле деп буйругун берип кетет. Көрсө, бул жанагы тасманын башындагы кылмышкердин ишканасы экен. Алар программалоочуларды чогултуп алып, мыйзамсыз ишкана ачышып, интернет желелери аркылуу кумар оюндарын ойнотушат экен. Бул убакта териштирүү ишин баштаган тартип сакчыларга суук кабар келет. Көрсө, жанагы буга чейин Ма Сок Дого жолуккан Чхо Сунженин апасы өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ал каарманыбызга кат таштап, сиз кылмышкерлерди сөзсүз табыңыз деп жазып койгон болот. Анда Ма Сок До кибер кылмыштар аларга тиешеси жок экендигине карабай, башчысы капитан Тэсу менен жакшылап сүйлөшүп, биз кибер кылмышы менен алектенген бөлүмдөн 2 адамды алабыз. Бул кылмыш ишин бизге тапшырбасаңыз болбойт, аягына чыгарышыбыз керексе, капитан такыр эле көнгүсү келбей, Ма Сок До болбой эле бул жерде өлүм болду го, бул иштин бизге тиешеси бар деп эле териштирүүнү баштайт. Бул убакта кылмыштуу топ өздөрүнүн ишин жүргүзүшүп, атааңдаштарын жок кылып, аларга тоскоол болгондордун кеңсесин сүрдүрүп кирип барып эле өлтүрө башташат. Биз ушул жерде кылмышкердин аты Бэк Чхан Ги экендигин билебиз. Ал кылмыш ишин Филиппинде жүргүзгөндөн Кореядагы башчыларына коңгуроо кылып, мен сенин айтканыңдын бардыгын жасап жатам, мага бөлүнгөн сумманы көбөйтүшүң керек. Менин көп эле ачуумду келтире бербе деп башчысына талабын коет. Бирок башчысынын андай кыла турган ою дагы жок болчу. Ошондуктан Чхан Ги Кореяга барып башчысы менен бетме-бет сүйлөшүп келүүгө жөнөй баштайт. Бул убакта Ма Сок Донун адамдарынын катарына бир кыз менен бир бала келип кошулуп, алар өздөрүн тааныштырып, биз кибер кылмыштар бөлүмүнөн келдик. Менин атым Хан Чи Су деп кыз айтса, бала өзүнүн атын Хан Нам Сун деп тааныштырат. Ошентип программалоону кыйын түшүнгөндөрдүн жардамы менен алар жанагы кылмышкерлердин казиносун дароо эле табышып, ал жака кардар катары кошулалы деп, бирок акча керек экендигин түшүнүшөт. Анда Ма Сок До бул маселени чечсек болот деп башчысы капитан Тэсуну алып алып, жана жан келген кыз Ханды алып алышып жөнөп кетишет. Биз буга чейинки тасмаларда көргөндөй Ма Сок До шаардагы кылмышкерлердин дээрлик бардыгын тааныйт болчу. Ошондой майда чүйдө 2 кылмышкер ызычууга түшүп калган жеринде Ма Сок До алардын жанына барып, жан сакчыларын ур токмо калаттагы жанагы кылмышкерлерди коркута баштайт. Силер эмне бири-бириңер менен урушуп жатасыңар, эмне сөзсүз
сөзсүз эле өлгөнгөр келип жатабы? Же эмне экөөңөр тең алып барып камап салайынбы? Тезирээк жарашкыла десе жанагы буга чейин урушуп жаткан экөө бат эле жарашып калышып, Масогдо алардан талап кылып айып пулуңарды бергиле деп экөөнүн тең көп суммадагы акча алат. Алар ошондо онлайн казиного катталышып, бирок ал жактан көп деле маалымат ала алышкан жок. Анткени казинонун сервери бөтөн өлкөдө болгондуктан аны IP дареги аркылуу тактап чыгыш дээрлик мүмкүн эмес болот. Ошондуктан Масогдо башка жолун өтөйүн деп эски бир таанышын эстейт. Бул жанагы тасманын буга чейинки бөлүктөрүндө көргөн кылмышкер Чан Эсу болчу. Ал дагы бир кезде казино иштетип жүргөндүктөн балким ошондо маалымат бардыр деп Масогдо анын жанына барып, адаттагыдай эле анын жинине тийип кемсинтип сүйлөй баштайт. Каарманыбыз дароо эле Чан Эсуну кеңсеге алып келип андан сурак ала башташып, ар кандай суроолорду беришип, Чан Эсу көптөгөн баалуу маалыматтарды берет. Көрсө ал дагы бир кезде онлайн казино ачууга аракет кылып Филиппинде ишти баштап, бирок арадан 2-3 күн өтпөй эле анын кеңсесин бирөөлөр келип талкалап кеткен болот. Анан дагы Эсу алар мени дагы өлтүрүп коеюн деген, бирок мен аман калганмын. Мен алардын ким экендигин дагы тааныбаймын. Болгону интернет казиносу бар экендигин билемин. Анан дагы аларга жагын кардар таап бере турган адамдардын бирөөсүн тааныймын десе, каарманыбыз кубанып кеткен кезде Эсу аларды шылдыңдап, силер тартип сакчылар изилдеп жаткан ишиңер тууралуу эле эчтекени билбей турбайсыңарбы? Деги бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр десе, Масогдо ага жини келип, сен бизге ошол тааныган адамды кармаганга жардам бересиң. Анда эмесе биз менен жүргүнүңдө эле кармоо ишин башташат. Көрсө каармандарыбыздын максаты Эсуга тартип сакчы кыздардын бирин кошуп берип, кумарканага киришип ал жердин оюнуна такыр эле алымсынышпай, мындан жакшыраак казино болгондо ошол жакка бармакмын деп эле Эсу сүйлөнө баштайт. Анда буну ал жердеги адамдардын бири байкап калып, каарманыбызга келип өзүнүн сунушун айтып, буга чейинки кылмышкерлердин казиносун сунуштайт. Көрсө кардар таап берген адам ушул экен. Бирок ал аны тартип сакчылар кармаганга аракет кылып аткандыгын түшүнүп, дароо эле качып жөнөп, сыртта күтүп турган Масогдо аны бир сокку менен эле сулайта чабат. Алар дагы деле алдамчылыгын токтотушпай, аны унаага байлап алып коркутушуп, сыртта бул сени карап жаткан адам өтө коркунучтуу, адам өлтүргүч. Азыр аны кой бере турган болсок, сени тез эле жиликтеп жеп салышы мүмкүн. Ошондуктан тезирээк бизге билген маалыматыңды бергин десе, жанагы адамдын жүрөгү түшүп, мен Чхон Юсон деген адамдын колунда иштеймин деп айтып берет. Бул убакта Филиппинден Кореяга башчысы менен сүйлөшкөнгө кылмышкер Бэк Чханги дагы келип калган. Каармандарыбыз болсо алынган маалымат боюнча Чхон Юсон деген адамды кармоонун аракетин башташып, аны кийим саткан дүкөндөрдүн биринен кармап кетишет. Эй, поехали! Бул убакта Чханги башчысы Дончхол менен сүйлөшүп олтуруп, мага бөлүнө турган акчанын суммасын эмнеге көбөйтпөй жатасың десе, Дончхол жооп берип, жанындагы адамды көрсөтүп, менин жардамчым Ко маселени чече албай жатат. Биз азыр криптовалюта менен алектенип жатабыз. Эгер бул нерсени ишке ачыра турган болсок, казинонун кереги деле жок болуп калат. Сенин бул жакка келгениң негизи жакшы болду. Азыр бир-эки маселе бар. Ошолорду жок кылыш керек десе, Чханги макулдугун берип, биз кайрадан каармандарыбызга өтүп, алар Чхон Юсондон сурак алып жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал кармалган кийим саткан дүкөн болгону казинонун акчаларын адалдоо үчүн ачылыптыр. Анан дагы Чхон Юсон көп деле маалымат билбегендиктен анын кармалышынан көп деле майнап чыкпай, бул убакта Чханги башчысынын айтымы менен маселени чечүүнүн аракетинде жүргөн. Ал унаада олтурган Ко маселени чече албастыгын түшүнүп, унааны ачып, дароо эле аны өлтүрүп салып, жанындагы келишимге макул болбой жаткан адам канды көргөндө кантип макул болгондугун өзү дагы түшүнбөй калат. Мындан соң башчысы дагы бир жолу коңгуроо кылып, Чхон Юсонду тартип сакчылар кармап кетиптир деп айтсам, Чханги дароо эле ошол маселени чечүүгө жөнөйт. Алар тартип сакчыларынын кеңсесине көптөгөн тамактарды буйрутма беришип, тамак жеткирүүчүлөр келип эле ушул жактан буйрутма келгенде ызы чуу башталат. Убакыттан пайдаланган Чханги ал жерге кирет дагы жанагы кармалган адамды бычактап эле өлтүрүп салат. Бул окуяны билген башчысы бул Чханги өтө мыкаач адам экендигин түшүнүп, ал бул турушта жакында мени деле өлтүрүп койгудай. Мен ага бул адамдарды өлтүр деп буйрутма деле бербедим эле. Болгону маселени башкача жол менен чеч деп айткан болчумун. Бул Чхангини башкарыш мүмкүн эмес окшойт, аны жок кылбасак болбойт. Аракетибизди баштайлы деп адамдардын бири Кванга буйругун берет. Бул убакта каарманыбыз Чханги өзү дагы башчысы ага каршы чыга баштагандыгын байкай баштайт. Бул убакта каармандарыбыз тартип сакчыларынын кеңсесинде Чхон Юсонду өлтүргөн адам видео байкоого түшүп калгандыгын көрүшүп, аны изилдеп Масогдо жанындагы шереги Манжа менен жүргөн. Алар имараттардын бирине лифт менен чыгып бара жатышып, дагы эле ошол кылмышкерлерге жолугушат. Анда каарманыбыз Чхангини көрүп, аны тааныгандай болуп, мен бул бала менен жанагы гангстер Копи Дьявол деген тасмада катышсам керек эле. Анан дагы жанагы видео байкоого түшүп калган адам ушул болчу деп алардын артынан акырындан аңдый баштайт. Анда эки каарманыбыз ал жердеги эки ажатканага киришип, Манжа Чхангиге жолукса, каарманыбыз кылмышкерлердин экинчиси менен мушташа баштайт. Бир кезде Чханги дагы бычагын алып Манжа ага каршылык көрсөтүп, бул убакта каарманыбыз жака эки кылмышкер келип ал экөө менен тең тиреше баштады. Бир кезде ажаткананын бирине жумушчу аял келип калып, кылмышкер ага бычагын такап, качып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп, жанагы аялдын мойнуна бычак сайып салып, каарманыбыз алардын артынан чуркай албай калат. Ошентип керектүүлөр качып кетип, бирок алардын бири кармалып, Масогдо өзүнүн ыкмасы менен андан сурак алып, кылмышкерлер Чханги жана анын оң колу Чхэхон жөнүндө маалымат топтошот. Бул убакта Дончхол кол астындагы Кванга буйругун берип, сен батыраак адамдарың менен барып Чхангини жок кылгының. Ал тартип сакчылар менен мушташып өзүнүн ким экендиги дагы аныкталып калыптыр. Биз андан кутулбасак болбойт десе, Кван дароо эле адамдар менен Чхангинин жайгашкан жерин таап барып, ал жердин жарыгын өчүрүшөт, дагы топтолуп кирип эле бычактарын алып даярдана башташат. Бля!
Бул убакта Масокдо менен капитан Тесуну тартип сакчылардын башчысы чакырып, аларды урушуп, силердин аракетиңерден майнап чыкпас болду го. Жөн эле убакытты кетирип жатасыңар, мен бул ишти башка бөлүмгө тапшырам. Силердин колуңардан келбейт экен десе, Масокдонун жини келип ичимдик ичип алып, көчөдө жаңжал кылып жаткан кылмышкерлерди барып эле сабай баштайт. Биз кайрадан Чхангини өлтүрүүгө келген Кванга кайрылабыз. Алардын ою ишке ашпай эле, тескерисинче Чханги өзүнүн адамы менен келгендерди жок кылып, акырында Кван жалгыз өзү тирүү калат. Анда Чханги ага бычагын такап, сени Дончхол түз эле өлүмгө жөнөтүптүр. Сен андан көрө мени менен болгонуңду эле өздөрүнүн катарына кошуп алышат. Масокдо болсо эртеси күнү башчысына чогулуш болуп жаткандыгына карабай кирип, мага бала сөйлөгөн аял кылмышкерди тапкының деп керез кылып кетти эле. Мен бул кылмыш иштин аягына сөзсүз чыгышым керек, болбосо өзүмдү өзүм кечире албаймын. Мага уруксат бериңиз десе, ал жерге келген чоң наамдагы тартип сакчылар, мындай кылмыш ишин ачууга аракет кылган тергөөчүлөр бизде өтө эле аз. Сен буга уруксатыңды бергиниң деп айтса, каарманыбыздын башчысы уруксатын берүүгө туура келет. Көрсө каармандарыбыз бул жолу башкача жол менен барууну чечишип, өздөрү казино ача башташыптыр. Анткени алар так эле кылмышкерлердикиндей кылып онлайн казино ача турган болсо, алар атаандашын жок кылуу үчүн каармандарыбызга өздөрү келишмек. Ошондо биз аларды кармайбыз деп Масокдо биринчи эле Чон Эсууга барып, мен сени кааласам 2 мүнөттө эле камап коюшумду билесиң. Бирок сага жакшы мүмкүнчүлүк берип жатам. Бул жолу жардам берсең, сенин мурдагы кылмыш иштериңди дагы жок кылып беремин. Анан дагы сага тартип сакчы деген атайын жетон алдым деп Эсууну кубантып, муну көргөн Чан Эсуу дароо эле макулдугун берип ишти башташат. Алар биринчи эле өздөрүнүн кеңсесине атайын жабдууларды алып келишип, онлайн казинонун үстүнөн иштеп башташып, Чан Эсуу болсо башка тартип сакчылар менен биргеликте Филиппинге кетет. Анткени алардын дагы иштөө тартиби так эле ошол кылмышкерлердикиндей болуш керек болчу. Сейчас мы тут все обустроим. Эй, ты сначала говорил... Филиппинге баргандар ал жердеги имараттардын бирин ижарага алышып, ал жерде кумаркана карастап, жумушка кыздарды алып ишти баштоого киришишет. Бул убакта Кван Дончхолду чакырып, мен Чхангини кармап келдим. Аны эми өз колуң менен өлтүрсөң болот. Бул тапанча менен өлтүргөнүңдү бөлмөлөрдүн бирине киргизип жиберип, Дончхол кубанып эле барса, Чханги аны күтүп жаткан болот. Анан дагы Дончхолго берилген тапанчада эч кандай ок жок экен. Анда Чханги аны коркутуп, сен мага сейфиңдин сыр сандарын бергиниң деп, сейф колдун изи менен ачылат десе, сөмөйүн дароо эле кесип алат. Мындан соң ал жерден чыгып кетип, Кван адамдары менен Дончхолду жок кылып, бул убакта каармандарыбыз ишин баштап казино толугу менен ишке киришкен. Анда бул тууралуу маалымат Чхангинин ишканасына дароо эле жетип, ал адамдарына буйругун берип, адамдары унаалары менен чогулушуп каармандарыбыз ачкан ишкананы жоготууга келишет. Бул убакта Кореяда турбалуу видео байкоодон көрүп жаткан каармандарыбыз кылмышкерлердин келе жаткандыгын көрүшүп, даярданып бекинип калышып эле алар унаалары менен сүздүрүп кирген кезде кармай башташат. Чханги болсо Дончхолдун бөлмөсүндөгү анын сейфин ачып, ичинен өзүнө керектүүсүн алат да акчаларды Кванга таштап, эми бири-бирибизге карызыбыз жок деп ал жерден кетет. Заходим быстро! Быстро, быстро! Мы фараоны! Бул убакта Филиппиндегилер Чхангинин казиносун бастырып киришип, ал жердин программасын текшерип, түз эле Дончхолдун ишканасы менен байланышта экендигин түшүнүшөт. Анда Масокдо адамдарын алып алып Дончхолдун ишканасына жөнөп, бул убакта Квандын адамдары ал жердеги акчаларды баштыкка салып жатышкан. Бир кезде каармандарыбыз ал жерге жетип келип, адамдардын бардыгын кармашып, Масокдо Квандын өзү менен мушташа баштайт. Ал Кванды бат эле ордуна коюп, андан Чхангинин аэропортко кеткендигин угуп, кеңседегилер Чхангини аэропорттон видео байкоосунан издей башташат. Бир кезде каарманыбызга маалымат келип, ал жанагы Асман Airlines'ка келген жаңы учактар менен учуп кетип жатыптыр. 10 мүнөттүн ичинде учак кетет экен десе, каарманыбыз аэропортко шашылып барып, өзүнүн тартип сакчы экендигин көрсөтүп, жабылып жаткан учакка жетип барат. Каарманыбыз дароо эле ал жердеги жөнөкөй адамдарды чыгарып жиберип, эки кылмышкерге жолугуп, силер кылмыштын бардыгын кылып коюп, жөн эле учуп кетем деп ойлодуңарбы? Мен силерди азыр тасманын сценарийинде кандай жазылган болсо, ошондой сабаймын деп үчөөнүн ортосунда мушташ башталат. Мушташ көпкө созулуп, каарманыбыз биринчи Чхэхонду жок кылып, андан соң Чхангиге өтсө, ал бир кезде бычак таап алат. Бирок анысы деле көпкө жардам бербей, каарманыбыз Чхангини деле алсырата сабап, аягында чуркап барып эле бетин түздөй тээп салат. Ошентип каармандарыбыздын аракети жыйынтыкталып, алар өтө чоң кылмыш ишинин бетин ачышып, Масокдо тасманын башында өлүп калган аялдын бейитине келип, мен сиздин суранычыңызды аткардым деген сөзүн айтат. Биз мындан соң Чан Эсуу жанына Наташаны алып алып унаада бара жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде аны жол кызматкерлери токтотсо, жанагы жетонду көрсөтүп, мен тартип сакчысымын десе, жол кызматкерлери аны кармаганга аракет кыла башташат. Көрсө ал жетон эчтекеге жарабаган эле жөнөкөй бир оюнчук неме экен. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз да аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин кайсы жерден басып, кимдер менен бөлүшүп коюуну жакшы билесиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кумар оюндарынан ар дайым алыс жүрөлү.